долбоору жок, проектisi жок, өзү таштанды полигон болуп туруп, депутаттар 100% бизге каршылык болду. Бирге чечебиз программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн таштанды маселесине токтолобуз. Мен азыр Ош шаарында 54 гектарда жайгашкан 60 жылдардан бери кызмат кылып келе жаткан таштанды полигонунда турам. Бул жердеги таштанды маселеси тургундардын нааразычылыгын бир канча жылдардан бери жаратып келет. Ошондуктан массалык маалымат каражаттары дагы бир канча жолу эфир аркылуу чагылдырышкан. Ал эми бирге чечебиз программасынын буга чейинки чыгарылышында Жапалак айыл аймагынын тургундары айрыкча жай мезгилинде бул жактагы жыттын айынан дем алууга болбой тургандыгын, ал эми каптаган кара түтүн алардын ден соолугуна залакасын тийгизип, ооруканага тынымсыз каттап жатышкандыктарын арызданып айтып беришкен болчу. Биз азыр Ош шаарынын Таштанды талаасында турабыз. Бул жер шаардан анча деле алыста жайгашкан эмес. Андыктан мундагы чыккан жагымсыз жыттар байма-бай жергиликтүүлөргө жетип турат. Ошо түтүн ошо кечке маал биз жак каптайт. Полный каптап келет. Ошондой айнектер жабабыз, полный жаап. Өзү да мына мен үйүм ушака солкага туш, ошо бетке ошо кечке маал келип ушинтип каптайт бизди, полный каптайт, баары жокту. Балдарым 3 балам бар. Бүгүн азыр больницадан чыктым. Ушул балды 3 балам менен больницага бүгүн жатканыма жалган айтпасам бир 10 жылдан ашып кетти жатканыбызга. Ар 6 айда, 4 айда сөзсүз больницага жатабыз да. Жөтөлөт, ошо барсак экологиядан дейт. Биринчи очередь ошо экологиядан дейт да. Өпкөсү шамалдады дейт. Мына жерде менин башка туугандарым бар. Эч кимдин баласы ойнтуп ооруду деп мен укпайм да. Менин балдарым ушу өпкөсү шамалдады, бронхит болду. Ошо жөтөлгөнү кыйындашып, дем алышы кыйындашты деп ошентип мына бүгүн да больницадан чыктык. 4000ге жакын дарыны жазып берди бүгүн дагы. Рентгенге түшүрдү, ошо дагы пневмония болду да. Септигинде мына мусор всегда алынбайт. Көрүп атасызбы? Мына урнада турбайт, мусор ордунда турбайт негизинен. Аны толтуруп койсо, аны убагында ташыбайт да. Биз жалгыз дом болгонубуз үчүнбү же билбейм. Негизи мусордун немеси отделениясын ар жакта эле келишпейт да. Бизге шаарды эле жакшы карайт, экологиясын бизди карабайт. Эми бул неменин шаардын полигону свалкасы боюнча айта берип чачадык балам. 20 жылдан бери, 25 жылдан бери ушу көйгөйдү көтөрөбүз. Мен ушул жерге келгениме 50 жыл болсо, ошодон бери ушу свалканын көйгөйүн көтөрөбүз. Эч бир кызыгып караган адам жок. Мына эми маселе чечилди. Тургундардын арыз муңу дагы орундалуу алдында турат. Тагыраагы Ош шаарына жаңы таштанды полигону курулмакчы. Ал үчүн керектүү делген жер тилкеси дагы бөлүнүп берилди. Көрүнүп турган жер высокот линияга чейин ошо бош таштанып төгүлчү жер деп биз аныктадык. Бүгүнкү күндө иш проект боюнча кетип атат. Бул жерде экологический жактарын аныктап чыккандан кийин бул жер таштанды полигон болот. Баштагыдай бул жердегидей свалка болбойт. Полигондун айланасы санитардык нормага жооп бере турган толугу менен тосулат. Бул жерге эч кандай кирбейт, эчтеме. Ал эми полигон биринчиден катлаган казылып алынат. Катлаган казылып алынып туруп, анын астында эч кандай жер кысышына зыян келтирбей турган полиэтилен пленкалар ташалып тосулат. Андан кийин биздин кире бериш жерге тараза коюлат. Себеби ар бир таштанды машиналарыбыз канча тоннадан таштан алып чыгып атат. Алып чыгып, таштанды алып киргенден кийин кире беришинде биз сортировочный лента дейбиз. Ушундай коюлат дагы кирген таштандарды биз ылгап алабыз. Себеби бул мусор сырье өзүнчө. Будан да өзүнүн пайдасы бар. Себеби азыркы күндө бизге эң негизги керектүү пластик, пластмасса, пленка бардыгы керектүү колдонуучулар көп колдонулган нерсе ушулардын бардыгы таштан свалкага келип төгүлүп, бул жерде азыркы күндө өздөрүнчө ачык болгондуктан терпетнер көбөйүп кетет. Биз сортировочный лентада бөлүп, чыккан сырьёну биз
жеке ишкерлер менен келишим түзөбүз дагы аларга өткөзүп берип ишканага ал жактан да прибыл болот. Эгер Ош шаары үчүн колдонула турган болсо, бул дагы 15-20 жылга жетет деп божомол айтылган. Бирок калктын саны азыр курулат көп кабаттуу үйлөрүнө жараша адам саны көбөйүп атат. Эми ушу канчага жетсе ошончо жараша пайдаланылат. Жаңы Таштанды полигону калктуу конуштардан 1 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жалпы аянты 24 гектарды түзөт. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 10 миллион евро бөлүп берди. Анын жарымы грант түрүндө, калганы насыяга берилди. Полигонду куруу иштери кийинки жылдын апрель айында башталат. Жумуштар 1 жыл 8 ай ичинде бүткөрүлөт. Үнөмдөлгөн каражатка азыркы Таштанды жайы рекультивацияланат. Eski poligon biz толугу менен жабылат дагы. Жабылганын үстүнө биз бак отургузулат. Бак болуп туруп, бул жер көктөндүрүү иштерине гана бериле турган жер болуп калат. Ага дагы ошондо каражат табылат да, бак отургузуу. Бизде рекультивация деп турпак менен көмгөнгө гана акча долбоордун ичинде каралган. Себеби бул жерге чыккан даяр турпак эле бул жак көмөбүз дагы. Аны эконом болгон акчага биз ошо айланасын тосконго, суу чыгарганга, бак тиккенге жумшайбыз атабыз. Себеби ар бир проектте долбоордо жазылган акча толугу менен проектке кетпейт. Себеби адан тендер аркылуу берилгенде эконом болот. Эконом болгон акчага биз ушу эски полигон толугу менен жашылдандырабыз деген ниетибиз бар. Эски полигон ушу 2020 жылдан баштап, жаңы полигон курулгандан баштап бул рекультивация иштери башталат. Жооптуу адистердин айтымында бул жерге ыргытылган таштандылар катмар-катмарга бөлүнөт. Алгач ыргытылгандарына пленка кагаз менен үстү жабылып, андан кийин топурак менен тосулуп турат. Ошондой эле бул жердин экологиялык кыртышы аныкталышы керек. Анткени анын айланасында жарандардын үлүш жерлери жайгаштырылып, ал жерлерге себилген эгиндерге зыян тийбегидей болушу кажет. Жөнөкөй турак жай болуп, маселен үлүш болгондо обязательно сөзсүз түрдө экологиялык терс таасир тийгизилет. Себеби ал жерде жагымсыз жыт, жанагы жаңылдын суусу агып барып, ошол баягы эгин тегине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эми турак жайды эми айтпай эле коеюн, ал жерде жанагындай эле түтөбөй койбогон свалка болуп, сөзсүз түтөйт. Сөзсүз түрдө айланасы ошол 1 чакырым болуш керек. Ал жерге алыстыкта одон жакын мүмкүн эмес. Эми турак жай же үлүш кандайдыр бир иш аракет өзүнүн багытына жарашачы. Мэрия менен УМСке биз предписание бердик, 12 пункттар турган. Именно ушул азыркы свалкабы, эми курула турган свалкабы, эски свалкабы ушул кандай тартипте болуш керек, 12 пункттан жанагы ошо талаптарын аткаруу боюнча бердик. Ал жерде жарыктандыруу болуш керек, телефон сымдары болуш керек, кандайдыр бир звонок болуп туруш үчүн. Ал жерде автомойка болуш керек. Жүк мусорду төгүп туруп, кайра чыгып кеткенде мойкасын жууп чыгып кете турган болуш керек. Мусорный полигон европалык стандартта жасалыш керек. Буга 5 миллион евронун тегерегинде акча каралган. Ал эми калган сумма ушул мусорный контейнер шаарга. Ошо мусорный контейнер тура турган навестер, андан сырткары мусор ташуучу мусоровоз деп коет, машиналар, транспорттор алыныш керек. Бүгүнкү күндө ошол мусорный контейнер боюнча да тендерлер өткөн, даяр турат. Негизи ушул Ош шаарындагы таштандыларды иштетүүнүн жакшыртуу долбоору деп аталат да. Ошол шаардык жарандар үчүн же болбосо ошол мусор полигонунун четинде жашаган элдер үчүн ушул мусордун зыяндуулугу тийгизбеш үчүн ошол проект жүрүп жатат. Мына ошентип Ош шаарындагы жарандар туш болгон дагы бир маселе чечилди. Эми жергиликтүүлөр таза абада дем алып, алдыдагы 15-20 жыл ичинде таштанды маселеси көтөрүлбөйт. Эгерде урматтуу көрөрман, сизде дагы мына ушул сыяктуу көйгөй болсо, анда биздин WhatsApp номерлерге жазыңыздар, биздер менен байланышсаңыздар, маселеңиздерди бирге чечебиз. Саламатта калыңыздар.